Урматтуу төраға, урматтуу премьер-министр, урматтуу кесиптештер, урматтуу теледен угуп жаткан, радиодан угуп жаткан мекендештер, мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары комиссиянын бүгүнкү корутундусуна мен кол коюп бердим, бирок жалпысынан, жартысынан гана колдойм деген өзгөчө пикир менен чыктым. Эмне үчүн мен ушундай пикир менен чыктым? Анын бардыгын жазыш кыйын экен, бирок ошо ортоңку трибунага чыгып өз оюмду айтып коюуну туура көрүп турам. Комиссиянын ишине биринчи ыраазычылык билдирип кетейин. Абдан чоң, эбегейсиз чоң иштерди жасады. Өзгөчө эксперттердин эмгегин баалап коюшум керек. Эң чоң экономикалык, экологиялык экспертизаларды жасап чыкты. Бул эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы эң чоң доону тауып чыкты, аныктап чыкты, ачыктап чыкты. Булар боюнча менде мындай каршы пикир жок, жакшы пикирим бар. Ал эми комиссиянын корутундусунда аша чапкан, ала барман, аныкталбаган жерлер көп экен. Ошондуктан мен кече Акылбек Усенбеков жөнөткөн 9 барактан турган проект постановление жогорку кеңеште окуп чыгып, анан ушуга каршы пикирин жаздым эле. Эртең мен бирок негедир 35 барактан турган корутундуга кол коюп бердим. Эми бул корутунду токтом долбоору бул тарыхый документ. Анан ушул тарыхый документте тарых тактыкты, саясат сактыкты талап кылат. Анан ушул тарыхый документте көп адамдардын тагдыры чечилет, мамлекеттин тагдыры да чечилет. Мен өзүмдүн сунуш менен чыктым. Да, бардыгыбыз жакшы билебиз. Кумтөрдүн кумга сиңген алтындарын. Эң негизгиси экеле келишим болгон. Элдин башын ар жак бер жакка бурмалабай ачыгын айтайык да, алагучту атын атай турган болсок, 2003 жылкы кабыл алынган чечим инвестиционный соглашение, анан 2009 жылкы кабыл алынган конституциялык чечим. Анан бул токтомдо 2020 жылдын октябрь айынан келген гана бийликти актап калгандардын бардыгын Кыргыз Республикасынын чыккынчысы катары сыпаттап салдык да. Чыккынчы деп атап да салдык. Алардын бирок чыккынчы деген аныктамасы жок. Чыккынчы деп бир гана сот берсе керек, бирок бул жерде ушуна кирип кетти да. Мен ошого нааразымын. Эмне үчүн биз 2020 жылдын октябрынан эле алышыбыз керек. Ага чейинкилердин бардыгы чыккынчы болуп, андан кийинкилердин бардыгы эме кылабы. Бирок ошол Акаевдагы, Бакиевдагы, Атамбаевдагы, Жээнбековдагы Кыргыз элине кыянаттык кылып чыккынчы болгон болсо, аларга кызмат кылган адамдардын баары ошодо турат да. Анда ушул жердин жарымысы чыккынчы экенбиз да. Эң негизги чыккынчылар 2009 жылы өкмөттө, анан жогорку кеңеш иштегендер деп мен айтам. Мына ошол 2009 жылкы конституциялык соглашениеда кумтөргө кулдук уруп, конституциялык соттун чечими менен бекитип бергенбиз. Андан кийин келген бийликтер ал конституциялык соттун чечимин буза алмак эмес. Ал эми кечеги Октябрь райондук соттун чечими ал Октябрь революциясынын чечиминдей эле анын арбитраж сот кабыл да албайт керек болсо. Туура 5 миллиард долларга жакын дооду коюп атабыз. Бирок мен ушул акчаларын өндүрүп аларыбызга, кумтөрдү көндүрүп аларыбызга ишене албайм. Жакшы болот эле эгер өндүрүп алсак, Кытайдын каргысынан кутулсак, ар бир кыргыз алтын аяктан суу ичип кутуруп калсак. Бирок бунун бардыгы менин жеке пикиримде жомок. Мына кече түнүндө арбитраждык сотко берди Сентера. Сотко берди. Биз эгемендикти алгандан бери эле кумтөргө кулдук уруп келгенбиз. Сиябека, Камека, Сентерага. Азыркы деле соттошуу бул коштошуу эмес, бул достошуу. Достошуу. Эгер коштошо турган болсок, анда башка жол менен баралы. Мен өзүмдүн өзгөчө пикиримди жаздым. Элди убара кылбайык, элди убада кылбайык, улуттук саштар салайык. Ошону кылалык, кылбасак кысалык. Башка сөз жок да. Эмне үчүн биз 2003-2009 жылкы келишимдерге учкай кеп кылып, андан кийинкиге басым жасап атабыз. Бул саясат да. Бул саясат да, чылгый саясат. Бирок 2003, 2009, 2007 жылда комиссия болгон. 2007 жылы Атамбаев өкмөт башчы болуп турган кезде Акылбек Усенбекович комиссияны жетектеген. 2003 жылкы жумушчу топто Акылбек Усенбекович азыркы комиссиянын башчысы бажы салык кызматтарынын төрагасы болуп комитеттен ошол комиссия кылышкан. 2009 жылкы өкмөттүн премьер-министри болуп туруп экономикалык саясатын көзөмөлдөп турган. Анан бардыгы чыккынчы болуп бул киши кургак чыкканда бул кандай болуп калат? Тарых бизди кечирбей калат го дейм.
Алардын күнөөсү канчалык болсо, бул кишиники ошончолук болмок да. Эмне үчүн Акылбек Кусенбеков ошол кезде Акаевдин бетине мендей болушунду айтып чыккан жок? Эмне үчүн Бакиевге ошентип айтып чыккан жок ошол кезинде? Эмне үчүн Атамбаев айтып чыккан жок? Сиз чыккынчысыз мындай кылып атасыз деп. Эмне үчүн Жээнбеков айтып чыккан жок кече? Эмне үчүн айтып чыккан жок? Мына мен азыр айтып чыгып атам. Өзүмдүн каршы пикиримди айтып чыгып атам. Оюн кылбаш керек да. Бул чылгый оюн, саясат, кумтар боюнча мен Кубанычбек Исабековдун, Базарбай Мамбетовдун 2013-жылкы мамлекеттик комиссиянын чечимдерин бардыгын окуп чыктым. Эринбей. Бирок бардыгы эле келтирип ошол эки келишимдин тегерегинде. Анан биз бүгүн чыккынчылардын бардыгын фамилиясын жазып алып туруп, анан башкы прокуратурага берип атабыз. Бирок баш мыйзамда кумтар боюнча мурунку берени алынып калбадыбы? Мурунку баш мыйзамда бар эле да кумтар боюнча козголгон кылмыш иштерине мөөнөтү эскирди деген берене колдонулбайт деп. Азыр кимди жоопко тарта аласың? Нанаев өтүп кетти, Танаев өтүп кетти, Камчок Кудайбергенов өтүп кетти, Насирдин Исанов жок. Кимди жоопко тартабыз? Анан бул ашуудан берген отчет болот атпайбы Байдылданкындай эле? Эгерде биз комиссиянын дагы ноябрга чейин узартып аткан болсок, анда биз сүйлөшүүлүгө мүмкүнчүлүк берип атпайбызбы? Биз кумтар Камека легендарлуу парламенттин башын жуткан. Канча деген өкмөттүн башын жуткан. Бизге окшогон чимкирик парламентти, чиркейди жуткан бакадай эле кылып жутуп коет. Эгер биз жутабыз десек, эгер биз кумтарды утабыз десек, анда улутташтырууга барышыбыз керек болчу. Элди да убада кылбайт элек, элге да убада кылбайт элек. Азыр шорун эл көрөт. Бул мен жеке пикирим. Мен азыр жана фейк троллдар төбө басып калышы мүмкүн. Бирок биз бүгүн урматтуу кесиптештер, азыркы токтом менен Садыр Нуркожоевдун алдына аппак пактаны коюп атабыз. Бирок ошол пактанын алдына жай жарылып бара турган минаны коюп атабыз. Бул долбоор азыркы президенттин анга түртө турган долбоор. Бул менин жеке пикирим. Сыйлайсыздарбы, сыйлабайсыздарбы, бул менин жеке пикирим. Ар ким бири-бирисинин пикирибизди сыйлашыбыз керек. Бирок мындай алабармандыкка барганча, же биз кутурушубуз керек болчу, же утулушубуз керек болчу. Бирок тилекке каршы биз кечигип калдык. Мына кыргыз алты жөнүндө кечеден бери эмне деген сөздөр айтылып атат? Эмне деген сөздөр айтылып атат коллективдер? Бирок ошол киши бүгүн директорлор кеңешине отурат. Дегеле кандайынан карап караганда да калыстык сөзүбүздү айтып коюшубуз керек, кыйсын кулатпай алыстык сөз айтпай. Кийинки мына азыркы башкы прокуратурага сунуш кылган жетекчилердин күнөөсү канчалык болсо да билбеймин, бирок Акылбек Кусенбековдун комиссиянын төрагасындагы күнөөсү алардыкынан экесе көп деп мен айта алам. Бетке айтышыбыз керек. Акылбек Кусенбеков ошол 2003-жылы келишим болуп атканда айтып чыкса менде бол ушул жерден. Анда башка болмок эле. Акаевга Нобель сыйлыгын сунуштаган ушул киши болгон. Бакиевди мартабалоо деген макам берген ушул болгон. Эми баарыбыз билебиз, 2003-жылы Айдар кумтөрдү куйруктан кармаса, 2009-жылы Максим кекиртектен кармаган да кумтөрдү. Анан кийин цементтеп кирпич коюп салганда кайта келбей турган Конституциялык сот менен бекиткенде, ушул жердеги парламент ратификация кылып бергенде, жөнөкөй келишимди эл аралык деген макам бергенбиз да. Эртең арбитраждык сотто башталганда биздин Октябрь райондук соттун чечимин ал Октябрь революция чечимин эле кылып алар кабыл албайт. Эгер биз улутташтырганга барсак, анда бул башка маселе болчу. Анда арбитраж сот алардын централдын арызын кабыл алмак эмес болчу да. Ошондуктан мен жакшыбы, жаманбы ушул мамлекеттик комиссиянын катарындагы адам катары өзүмдүн өзгөчө пикирим менен чыктым. Анан бул корутундуда токтом долбоорун карап чыгыңыздар, Эринбей окуп чыгыңыздар. Ал жерде айтып атат. Мисалы айтып атат, Акаев 44 миллион алган деп. Ал кече Азаттык аркылуу айтты, мен алган жокмун деп. Атамбаевди 10 миллион доллар алды дейт. Мен кече жактоочусу жакындар аркылуу сурадым. Ал киши кыйналып аткан экен, бирок айтыптыр. Эгер Акылбек Жапаровдун комиссиясы менин 10 сом алганымды далилдеп берсе, мен ушул жерде тергөөсү жок дагы соту жок 10 жыл отуруп берем деп. Анан ушул жердегилердин баардыгы ошол токтомго добуш бересиздер. Бирок токтомду карап чыксыздар. Аша чапкан, аныкталбаган нерселердин баардыгы тергөө соту жок эле, биз алардын баардыгына кылмышкер чыккынчы кылып салдык. Анда биз кимбиз? Анда жогорку кеңеш легендарлуу парламентти jutkан кумтөрдү биз жутабыз. Биз тарыхта өзүбүздүн жанагы дилешкен жаманаттан
арылып калабыз десек, анда келгиле, мен өзүнчө добушка койдурам. Өмүрбек Текебаев менен ол жерде турган Алмамбет Насыркановдун 2016 жылдын 27-июнда Жогорку Кеңешке күн тартибине киргизген коомдук талкуу кылган улутташтыруу боюнча мыйзам долбоор бүгүнкү күнгө чейин сүрүшүп жатат. Ошону алып чыгайык да 3 окууда кабыл алайык. 3 окууда кабыл алып атпадыкпы? Атамбаев туганда 2 күндө, Сооронбай-Жээнбековдун 1 күндө кылсак, азыр 1 эле саатта кабыл алып атпайык 3 окууда мыйзамды. Келгиле же, кылсак батырлык кылайык, кылбасак башкача дыксалык. Ошол мыйзамды алып чыгайык дагы улутташтырып салалык. Даяр мырзам бар, сүрсүп жатат. Алып чыгалык. Кайта эле оюн кыла бербей. Ушул оюнду айтып тура келдим. Кат айтсам кечирим сурайм.